Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 14 июнь 2023 жыл мен Беловодскийден сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Тагыраак айтканда, Чүй областы, Москва району, Беловодск айылын, Түштүк тарабы, Темен суу айылынан туғандар сіздерге бір сатылуучу үй көргөзөм. Ал жака баруу үчүн сиздер туғандар Беловодскийдин центрине келип, центральный көчө менен түз эле Түштүк калай кете бересиздер. Темен суу айылына жетесиздер. Темен суу айылында сатылуучу үй жайгашкан. Бул жерге чейин Бишкек шаарына келген маршруткалар бар. Ушул жерден Темен сууга жүргөн маршрутка таксилер деле толтура бар экен. Барып мен калган маалыматты бир чекеден берейин тугандар. Центральный трассамен келе бересиздер тугандар. Темен сууга жеткенде 3-көчө Эсен Аманов көчөсүнөн оң тарапка бурулсаңыздар, катардагы 3-үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат тугандар. Мынакей жанында мындай адырлар, жакшы айылдардын бири экен тугандар. Мынакей тугандар, телевизордон түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле батыш чек арасы бул Коштан изгаратынан эң эле чыгыш чек арасы бул Коштан заборуна чейин. Жалпысынан жерин аянтып тугандар 28,5 соток, фактически 32 сотоктой бар экен. Чоң трассадан тугандар батышка карай басканыңыздарда катардагы 3-үй үй. Бул мынакей короосу. Көчөдөн айыл баары карашат го. Адамды сүрдөнтүп дальше сүйлөй берейин. Көчө тараптан көтүңүздардай дарбаза тугандар. Бул жакта узун туурасы 10,5 7 6 болгон үйүбүз. Стенасы бышпаган кирпич жана төрүндө дагы кухнясы бар. Мондай склад, мал сарайлары баары бар экен. Мал менен алектенсеңиздер, мынакей бул жакта өзүнчө дарбазадан малды киргизип чыгаранга, ал жакта жай деле бар. Жан эле мынакей адырлар тобу бар. Мал менен алектенгенде өтө эле ыңгайлуу жер. Өзүңүздөр деле көрүп байкап турасыздар, жашыл, тынч, куштардын үнү кылган эле жакшы жер экен тугандар. Абасы деле таза, мынакей гүлдөр бuyактарда. Алды тарабы навес. Биринчи жолу азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул жактын негизи кирүүчү эшиги, мондай времянка, кухня катары колдонулат. Пескалык болгон склад, очокана и төрүндө дагы мал сарайы бар. Мынакей бул үйдүн кире бериши, прихожка, пол чыгаштан болгон пол. Андан ары түз кирсек, кухня, көрүп кухняда мебелдер, раковина орнотулуп суу чыгарылган, чыгыш тарабынан пластик терезе. Полдор чыгаштан болгон пол. Бул жерде бир мондай тамактануучу бөлмө. Түштүк тарабынан терезе тулгандар. Бул жакта бир балдар бөлмөсү. Бул жакта зал тугандар мынакей. Түштүк тарабынан терезе орнотулуптур, залдын деле полдору жыгачтан болгон пол экен. Эми короосун ачып, калган маалыматты бир чекеден берейин. Андан ары мен кайра эле сатылуучу үйдүн короосундамын тугандар. Бул жакта мынакей кухня. Кухня. Прихожкасы, түз кирсек бир бөлмө. Андан дагы бир бөлмөгө өтүп кете алабыз тугандар. Чыгыш тарабынан терезе. Мен кайра эле сатылуучу үйдүн короосундамын тугандар. Эми андан ары бул жакта мынакей очокана. Көрүп тургансыздардай очок, ыдрастяжка болгон, пескалыктан болгон стена тугандар. Мына ушундай чоң очокана. Анан көчө тараптан кээ бир үндөр угулса, көңүл бурбайсыздар. Анан ушул жерде бир суроого жооп табылды. Кошуналар орус экен, азыр ушул бакырышып аткандар эки орус, бул кыскасы ушундай региондордон жашаса болор дейт. Даже мына орус улутундагы элдер деле жашап аткан учуру. Бул жакта мынакей мондай жеңил конструкция менен салынган склад. Бул үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Жанагы малды өзүнчө алып кирсеңиздер болот деген дарбаза мынакей бул жагында орнотулган. Мал сарай, навес, буяктарда жаш алма жана башка бактар, малина, могу чоң дарактарга чейин жер тугандар. Жери аянты кызыл китебинде 28,5, фактически 32 сотоктой бар экен. Бул жакта дагы мындай сарай, стенасы бышпаган мындай кирпич, акырлары менен. Жана айткандай, мына тоо бул жерден кенен көрүнөт. Ал жайсаңыздар болот экен. Навестери. Тоокана окшойт бул жагы.
Жашпакта деген салкын, тынч, жакшы айылдардын бири экен. Темен суу азыр жай ай болушуна карабастан салкын. Мынакей бул юздүн тышкы тарабындагы ажатканы. Бул жакта малина жана клубника жер жемиштер. Эң эле түштүк чек арасы мына бул жерде мындайынан туугандар. Кызыл китеп бар, келсеңиздер үй ээси дагы чегарларын тактап сиздерге көргөзүп берет. Бул юздүн баасы $40,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан сүйлөшүү болот. Ээлер номерин экранга мен эстел деп калтырамыз, онакыл сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.